Газадагы коргонуу операциясынын курмандыктарынын саны 800дөн ашты. Анын ичинде 500-ü жөнөкөй жашоочулар. Газанын түндүгүндөгү Бейт-Ханун шаарында жайгашкан Бириккен Улуттар уюмунун мектебинде авиа жардыруунун натыйжасында 17 адам мерт кетти, 200дөн ашуунун жаракат алышты. Бул жардыруунун артында ким тургандыгы белгисиз. Бириккен Улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы палестиналыктарга жардам жана жумуш менен камсыз кылуу иштери менен алек болгон Крис Кунес Израиль аскерлери мектептин ичинде элдер жашырынып отурушканын билгендигин айтты. Израилдин басма сөз кызматынын билдирүүсүнө караганда, Бейт-Ханун шаарында бир нече жумадан бери Хамас кыймылына каршы күрөшүүдө негизги ордонун ролун аткарууда. Мейшемби күнү элди коопсуз жайга көчүрүү максатында 4 саатка гуманитардык эшик ачылды. 24-июлда кыйроого кабылган учактын бортунда 119 адам бар экени кабарланган болчу. Кийинчерээк учуп бараткандар 116 киши экени такталды. Air Algeria компаниясына таандык Макдоналд Дуглас МД-83 учагы Буркина Фасодон Алжирге сапар алган кезде кыйрады. Алдын ала маалыматтарга ылайык, экипаждын 7 мүчөсү жана жүргүнчүлөрдүн баары каза болду. Учактагылардын 51-и Франциянын, 25-и Буркина Фасонун, ошондой эле Орусиянын, Ливандын, Алжирдин жана Германиянын жарандары эле. Алжирдин транспорт министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, авиакырсык Мали аралдарында болгон. Авиалайнер Малинин түндүк бөлүгүндө учуп бараткан учурда диспетчер алдыда келаткан башка учак менен кагышып кетпөөнү эскертип, курсту алмаштырууну буйруган. Айрым маалыматтарда учкуч катаал аба ырайына байланыштуу учактын багытын өзгөрткөнү жазылууда. Авиалайнер жерден көтөрүлгөндөн кийин 1 саат өтпөй эле радарда көрүнбөй калган. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк коалиция ыдыраганы жана өкмөттүн демилгелерине тоскоолдуктар болуп жатканы үчүн кызматтан кете тургандыгын билдирди. Ал мындай пикирин бейшемби күнү жогорку радада айтты. Мындай жагдайда эки вариант бар. Же коммунисттердин жана региондор партиясынын катышуусу менен жаңы коалиция куралышы керек, же өкмөт кызматтан кетиши зарыл. Мен коалициянын бузулушуна жана өкмөттүн демилгелерине тоскоолдуктар жаралганы үчүн кызматтан чегинээримди жарыялайм. Жогорку рада Яценюктун билдирүүсүн бүгүнкү жыйында карайт. Мурдараак спикер Александр Турчинов Европа тандоосу коалициясы таркаганын маалымдаган. Буга коалиция курамынан Удар жана Свобода фракциялары чыкканы себеп болгон. Бейшемби күнү кечинде Украинанын президенти Петр Порошенко спикер Турчиновго расмий кат жолдоп, Яценюк баштаган министрлер кабинети жумушун улантышы зарылдыгын билдирди. Рим папасы Франциск Мириамды жана анын үй бүлөсүн Ватиканга кабыл алды. Бул аялдын тарыхы бүт дүйнөнүн көңүлүн тартты. Судандагы шарият соту Мириам Ибрагимдин динин алмаштырган деп күнөөлөп, өлүм жазасына буйрушкан. Ал апасы христиан, атасы мусулман дининен. Ал өзүн христиан өкүлү деп билчү. Атасы кызын тарбиялоодо катышкан эмес. Мириам христиан дининин шарттары менен турмушка чыккан. Аны уккан бир тууган агасы тиешелүү органдарга арыз менен кайрылат. Дүйнөлүк кеңештин бир нече өлкө башкаруучуларынын басымынын астында анын иши кайра каралып, Мириамды өлүм жазасына тартуу өкүмү жокко чыгарылган. Мириамдын жашоосунда Италия бийлиги Апеннин аралдарына келүүсүнө макулдук алып, чоң рол ойноду. Эми Мириам балдары жана жолдошу менен АКШга кетүүгө даярданып жатат.